Саламатсыңарбы балдар? Кутман күн. Маанайыңар жакшыбы? Оорубай элесиңерби? Ата-энелердин сөзүн угуп, тазалыкты сактап жатабызбы? Өзгөчө өздүк гигиенаны. Демек, бүгүн тарбиялык сабагыбыздын темасы өздүк гигиена. Ал эми сабагыбыздын максаты: биринчи, окуучулар өздүк гигиенаны сактоонун эрежесин билишет. Экинчи, гигиенанын түрлөрүн эреже менен сактоону үйрөнүшөт. Үчүнчү, ата-эненин сөзүн угуп, өзүн таза алып жүрүүгө тарбияланышат. Балдар, темага көңүл бөлөбүз. Гигиена өзүнчө илим сыяктуу адам жашоосунун көптөгөн тармактарында чогуу жүрөт. Ошондуктан өздүк гигиена жөнүндө 1-2 ооз учкай айта кетели. Гигиена деген сөз грек сөзүнөн келип чыккан. Кыргыз тилине которгондо ден соолук алып келүүчү дегенди түшүндүрөт. Өздүк гигиенанын түрлөрү бар. Биринчи, дене гигиенасы, экинчи, чач баш гигиенасы, үчүнчү, ооз көңдөйүнүн гигиенасы, төртүнчү, кийим жана бут кийим гигиенасы, бешинчи, жууркан шейшеп гигиенасы. Ушулардын ичинен кол жуунун эрежесин силерге түшүндүрүп айтып кетсем. Булганганда колду көзгө көрүнбөгөн көптөгөн микробдор жана ар кандай бактериялар болушу мүмкүн. Андыктан колдорубузду тез-тезден самдап жууп, алакандардан баштап манжаларды, салаларын айкалыштырып сүртүп, ошондой эле ар бир манжанын өзүнчө айланта жышып чыгып, андан соң колдун үстүн жана билектерди кошуп таза чайкап жууш зарыл. Бул аракеттер ар күнү көп жолудан кайталап туруу менен дарылоого татаал болгон эң коркунучтуу жана жугуштуу оорулардан өзүбүздү сактап калабыз. Балдар, актан акылай кол жуунун эрежесин үйрөтөт. Кана көңүл бөлөлүчү. Манжаларын акылат, самын багын жакшылап. Апаң көрүп кубансын, алаканын чакылап. Балдар, бизге актан акылай кол жуунун эрежесин үйрөтүп кетти. Анда балдар, бүгүнкү кырдаалга байланыштуу мен силерге таажи вирусун айтып кетсем. Таажи вирусу өзүнө бир чынжырлуу молекуласын камтыган тоголок формада. Анын тикен сымал сырткы тинчели таажыны элестетип турат. Илдет ошол себептен таажи вирусу деп аталып калган. Таажи вирусунан кантип сактануу керек? Биринчи, колуңарды жуугула. Экинчи, жөтөлгөндө бет баарчы колдонгула. Үчүнчү, кир колуңар менен бетиңерди кармалагыла. Колду 20 секунд самдап ысык суу менен жууш керек. Же санитардык каражаттарды колдонуу зарыл. 2-3 метрде адамдардан алыс болуу керек. Жана ошондой эле адамдар көп жерден жана көчөгө чыкканда бет кап тагынып чыгуу зарыл. Балдар, бүгүнкү тарбиялык саатыбыз силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Өздүк гигиенаны колдон келишинче сактагыла. Саламатта калгыла балдар.